Жумуш кайнадыбы, неңиз чарчадыбы? Анда 60 мүнөттүк тынығуға чакырабыз. Вай, чачың кантип тысыкта жүрөйсүңбү дейт. Жок, тескерисинче сонун. Аваз Акимовго турмушка чыгат белең. Ооба жок. Кайдан деканы бардыгы эле тааныйт. Сары шапсары деген утка. Дагы турап калдырбайбы. Дүйшөмбүдөн дейшембиге чейин кечки саат 5-те Тумар ТВда жана Тумар радиосунда шоу Тумар Тайм. Кайрадан биздин катарыбызга жаңыдан эле кошулган угармандарыбыз бар болсо, кол булгала ысык салам жолдойлу. Өзгөчө жумуштап отурган угармандарга сабырдуулук каалайлы. Достор, бүгүн бейшемби бир күн чыдап койсок, буюрса эртең көпчүлүк эс алууга дагы чыгат. Ал эми коногубуз бир нече мүнөттөрдөн соң студиябызга дагы кирип келет. Достор, суроолорду даярдап туруңуздар. Конокто ким деп турсаңыз, таланттуу ырчы мырза Омар Жанышев болмокчу. 770-96-1025 WhatsApp номерибизге 6100 касандарына узатыңыз. Ошондой эле биздин оюндар үчүн телефон номер 0312-01-01-81. Дал ушул номерди эстеп калыңыз, себеби алдыда көптөгөн оюндарыбыз бар, плюс көптөгөн сиздер үчүн жакшынакай белектер дагы бар. Келген саламдар бар экен, аларды жаңыртып өтөлү. Салют, Тумар, бул Тумар Таймбы деген экен. Ооба, Тумар Тайм. Сөзсүз түрдө сиз дагы четте калбай саламдарды жолдоңуз. Достор, куттуу студиябызга коногубуз дагы кирип келип калды. Бул колчалар менен тосуп алалы. Айтылгандай эле ырчы таланттуу мырза Омар, саламатсызбы? Кош келипсиз. Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен. Баары жакшыбы? Ошону сурап өтөйүнчү. Баары сонун. Ишкен жокпузбу? Ишкен жокпуз, баары сонун. Кичине киребиште биякта бир ловушкаңар бар экен, чыга албай кала турган. Эшиги жабылса кайра ачылбай турбайбы. Анан кийин ошондой жери бар экен, анан келип калдык. Келдик, Кудай буйруса. Жакшы. Негизи достор, айтып өтөлү, эмне кечикти деп жүрбөңүздөр. Кечикпей эле Омар убагында келген, эрте эле келген, 5ке чейин. Өзү айткандай камалып калды бир жакта. Эми баары жакшы экен, оюнга да даярдыктар сонун болсо керек. Алдыда оюндарыбыз бар, угармандар менен. Эми дароо келишимге өтөлү, келишим түзүп алалы сиз экөөбүз. Шоунун жүрүшүндө ушундай сигнал жаңырат. Уктуңуз, Поезддин эмеси го, звонок окшойт, жана шлагбаум дагы. Туура таптыңыз. Ушул жаңырышы менен жылуу кийиниңиздер достор деп кайрылып коебуз. Жылуу кийиниңиздер достор, Эгерде өткөрүп жиберсеңиз, сандыгыбызда тапшырма катылган. Аны шоунун соңунда аткарабыз. Келиштиге репетиция кыла алалы. Бакелер, жылуу кийиниңиздер. Азаматсыз. Сапарыбызды улайлы, достор. Баса Омар, сиз экөөбүз биргеликте Кыргыз Республикасынын эл артисти Гүлнур Сатылганованы бүгүнкү 1 ноябрь өздүк майрамы менен куттуктап өтөлү. Сиз биринчилерден болуп эле куттуктасаңыз керек, Чындыгында куттуктап калыптырмын. Бирок азыр чалып куттуктайм бияктан чыккандан кийин сөз түрдө. Биз эскертиптирбиз да, эстетиптирсиздер да. Инстаграмга кирсеңиз дароо эле жайнап атат азыр ленталардын баары, ооба. 50 жашка толуп жатыптыр. Гүлнур эжеге көптөгөн ден соолук каалайлы, көптөгөн ийгиликтерди каалайлы. Гүлнур эжекебиздин өткөндө чыгармачылык кечеси болгон 1 ноябрга карата. Бүгүн көрсөтсө керек, биз ошондо эле куттуктап койгонбуз. Бир 3-4 күн болуп калды окшойт. КТРКда атайын тартылган бир передача болот. Ошол жерден көрсөңүздөр болот. Куттуктаганбыз да. Макул. Анда ырга кезекте берели, андан соң угушабыз. Сүрдөткөн суроолор. Тумар Таймда сүрдөткөн суроолор рубрикасы башталды. Достор, конокто болсо ырчы Омар. Сүрдөткөн суроолорду жакшы билет болушуңуз керексиз. Билет суроолорго окшош, Ооба жок деп жооп бересиз. Сизге мааниси эмнеде? Бул бат-баттан жооп бериш керектеби же ким көп суроого жооп берет же? Жок, бат-баттан жооп беришиңиз керек. Ооба жок деп. Макул. Бул баягы адашып да кетишиңиз мүмкүн да. Бат-баттан ойлонушуңуз керек болот. Главное, сиз адашпайсыз. Ооба. Сизге 1 мүнөт 20 суроо берилет, Анда сиз даяр болсоңуз кетели. Баштайлы. Кызганчаксызбы? Албетте. Ооба жок, ооба. Косметологко бат-баттан барып турасызбы? Жок. Үйдө акчаны айымдар кармаш керек, кошуласызбы? Билбейм. Ооба жок. Жок. Балта менен мык ура аласызбы? Ооба. Жубайлар эс алууга өз-өзүнчө барыш керекпи? Жок. Айымдарга караганда мырзалар ушакчыбы? Жок. Бойдок жүргөн кезде сагындыңызбы? Жок. Бат-баттан эл алдында катуу уят болдуңуз беле? Ооба. Омардан башка да кайманатыңыз барбы? Жок. Денеңиздин кайсы бир мүчөсүн өзгөрткүңүз келеби? Жок. Хайп үчүн чачыңызды узун кылып өстүрөт белеңиз? Ооба. Тойлор көп болуп чөнтөк сүйүнүп атабы?
ооба. Кийин балдарыңыздын ырчы болушун каалайсызбы? Жок. Маркетте уурулук кылгансызбы? Жок. Азыркы кыздардын көбүнүн бети шпаклевка дегендерге макулсузбу? Ооба. Кайын журт менен мамиле жакшыбы? Ооба. Кашыңызды тересизби? Жок. Омар жасалмасың дегендер болгонбу? Ооба. Инстаграмыңыз аркылуу жакшы акча табасызбы? Жок. Ырым-жырымдарга ишенесизби? Жок. Азаматсыз жетиштиңиз. Мындай ойлош керек бекен чындап эле? Жок. Адашып кетем деп корккон жоксуз да? Жок. Жок. Эми бул жакка өтөлү. Үйдө акчаны айымдар кармаш керек дегенге кошулбайт экенсиз, эмне үчүн? Жок, кармаш керек деген баягы вспомогательный глагол болот атпайбы? Бул мажбурлоо жагычы. Демек анда эркек киши акча кармаш керек дегенге барабар болуп калат да. Бул жакта мен ойлойм, аял кишинин да өзүнүн бюджети болуш керек, эркек кишинин да өзүнүн бюджети болгон турат да. Анан менде баягы суроо ооба жок дегенге эле жооп бериш керек болгонго байланыштуу мен жок дедим. Себеби дегенде жалаң гана аялды киши кармаш керек дегенге мен кошулбайм. Эркек кишинин албетте капчыгы чоңураак болуш керек аял кишиге, бирок аял кишинин да өзүнүн бюджети болуу сөзсүз түрдө зарыл нерсе. Мисалы, чогултушат го үй бүлөдө акчанычы, чоң бир нерсе алалы деп. Ошондой чогулта турган ким сиздердин үй бүлөңүздө? Бизде апабыз бар. Апабыз чогултуп берет бизге. Апаңыз бул сиздин? Менин апам, ооба. Апаңыз. Эми негизи банкта деле счетторубуз бар. Менимче бүгүнкү күндө ал нерсе проблемалуу нерсе эмес болуш керек. Эң негизгиси баягы казан бир, кудук бир, ошол. Жакшы. Хайп үчүн чачыңызды узун кылып өстүрөт белеңиз дегенде, ооба дедим. Эми баягы хайп дегенде балким бир клипке тартылууда хайп боло турган болсо, бир акыркы күндөр клип ушу бир башкачараак бир чачымды эмес, балким ачкичемби же сакалчанбы бир башкача образда клип жараткым келип жүрөт. Буюрса, анан ошону ойлонуп кеттим, эмнегедир чачымды узун кылып тартат белем, кошулам. Ато мындай баягы бир бетке эле эмес, мындай кичине өзүм үчүн деле башкачараак болуп көргүм келип атат. Жаңы образда көрөт экенбиз, Билбейм, ооба жок деп айта албайм, бирок балким. Күтөбүз. Чыдамсыздык менен. Азыркы кыздардын көбүнүн бети шпаклевка дегендерге макулмун дедиңиз, Кыздар таарынып атса керек, бир жакта отуруп алып боюн болгон кыздар. Жок, мен бул суроону кандай түшүндүм дейсизби? Типа кыздар косметика колдонсо болобу болбойбу дегендей түшүндүм да. Мен ошон үчүн ооба дедим да. Ооба дедиңиз. Ооба. Бул суроонун мааниси башкачараак болчу. Азыр кыздардын баарынын бети жасалмабы деген суроону салганбыз сизге. Анда бир жакка туруп алып таарынып аткандар бар болуш керек. Албетте бар эмес, бирок бул баягы косметика колдонгон кыздарды бир өзүнчө сен жаза алмасың же болбосо мындайсың тигисиң деп айтуудан алысмын. Себеби дегенде аял кишиге баягы өздөрүнүн, мисалы биз эртең менен туруп бетибизди жууп, сакал муртты алып эле кете берсек болот да. Баш таза болсо эле болду. Ал эми аял кишиге менче ошол өзүн карап жүргөн баягы биринчиден ошол айым үчүн маанилүү да. Ошону унутпаш керек. Анан албетте биз баягы критика берген эң оңой. Мисалы, жубайыңызга боюнбу деп айтасызбы? Кээ бир мырзалар бар. Жок, ал өзү билет, Өзү билет, ооба. Боюнсо дагы, боюнбосо кашын терсек тербесе дагы. Эми биз каяка баратабыз ошого жараша өзүнүн баягы акылы бар, өзү менен ой чечим чыгарып, эми мындай элестетиңиз, мындай тигиндей деп айтып аткан тоже. Болгон эле баягы экөөбүз мен классика кийемби же ал классик, анда ошого ылайык эметебиз да, бирибиздин кийингенибизди эле карабасак. Мисалы мен спортивный кийинип алып, ал платье кийип алган болбой калат деген сыяктуу эле да. Кийингенде эле сүйлөшүп алат экенсиз. Кийимге эле. Жакшы. Омар жасалмасың дегендер дагы болгон экен, Ооба. Эми көп айтор. Жасалма негизи бардык эле артисттер жасалма. Сөздүн ачыгы. Себеби дегенде мен мисалы азыр досторум менен сүйлөшкөндө эфирде туруп алып сүйлөшсөм, бул радионун маданиятына жатпай калат да. Сөзсүз түрдө адам жасалуу керек. Сиз деле азыр үйдө сүйлөшкөндөй сүйлөгөн жоксуз да. Ошол сыяктуу эле мен ойлойм бул нерсенин бардыгын албетте баягы ырчылык деңгээлде, профессионалдык деңгээлде аткаруудабыз. Ошол азыр мен досторум алдына барып ушул нерсенин бардыгын мисалы досум иштерин кандайса жакшы профессионалдуу деңгээлде аткарып атабыз десем каткарат да. Иштин ой жакшы деп ушундай сүйлөшөбүз да. Эмне болгон дейт да. Нормальный сүйлөөчү деп айтат да. Жакшы жооп алдык окшойт. Бир музыкалык чыгармадан соң угушалы жана сизге эскертип коеюн, Омар, бул жакта сигнал жаңырып атат. Сизден эч кандай мен сырттан чыгып атат деп ойлоп турдум. Жок, мына.
ушуну чыгарып коесуз. Сүт эле чыгарып Байкелер жылы кийиңиздер. Айтпай атасыз. Омар Ырдасын андан соң ушалы. Чоң рахмат. Тумар Тайм. Тумар Тайм достор, баардыгыңыздарга салам жолдойлу. Ар жактан сүйлөгөндө угуп атып кимде турсаңыз, туура таптыңыз, Ирчи Омар. Саламатсыздарбы? Аябай кирип кеттиңиз биздин Тумар ФМ Instagram аракчабызга. Бул жактан сурап атпайбы? Кыздардын көңүлүн кантип тапса болот деп. Анан кийин мен айтып атам, азыр сурап көрөлүчү десем, анан сиз айтып калдыңыз. Көбүрөөк көңүл буруңуздар, көбүрөөк көңүл буруш керек, чалып туруш керек, жазып туруш керек деп. Анан айтып атам, ошон үчүн Тумарга көбүрөөк жазып, чалып турсаңыздар, балким Войводан чыккандан кийин тааныша аласыздар. Эми оюнга кезек берели. Сиз экөөбүз оюн ойнойбуз. Бул жакта бир нече чыгарманы робот аткарып берет. Сиз табышыңыз керек кайсыр. Бул мүмкүн сиздин чыгармаңыз болушу мүмкүн. Бул чыгарма сеники, менин эжекемдики. Балким кесиптештериңиздин. Даяр болсоңуз, даярбыз. Анда биринчи чыгарма. Акылы сардан біз журогу малдан біз багыт бер. Бул обонбу же сөзүбү? Бул сөзү. Сөз эле. Да бир косбосу бул. Мейли. Акылы сардан біз журогу малдан біз багыт бер. Багыт бер. Бул менин чыгармам турбайбы? Кайсы чыгарма? Аманат деген чыгармам. Заматсыз. Бас жүрөгүм малдан бас багыт бер. Эми экинчи чыгармага өтөлү. Биринчиден жакшы. Сирия окуйт турбайбы? Сирия окуйт, ооба. Илесинде мен таппай, жер бетине мен батпай. Илесинде мен таппай, жер бетине мен батпай деп кой. Буюрсак, кыргызчаны үйрөнүп атат. Ооба. Элесиңди мен таппай, жер бетине мен батпай. Мен чыгармам бул. Кайсыр? Бир. Кайсы чыгарма эле? 2 3 багыт өтөлү эң алышкырларыңызды. Ооба. Мейли эмес го деме? Мейли эмес, беркеме. Кайдасың сен? Анда угуп көрөлү, Угуп көрөлү. Элесиңди мен таппай. Ой, кошуп турбай. Таппай калдыңыз. Эми үчүнчү ырга кезек берели, мында жакшылап угуңуз. Сен аларга конул бурбагын бектигин баркын тушурбай. Сен аларга көңүл бурбагын эме сен аларга тамчыгыз. Тамчыгыз, Сен аларга көңүл Азаматсыз. Бурбагын. Мен да сирийде сүйлөп калам го аягында. Таптыңыз, ийгиликтүү өтүп алдыңыз. Негизи баардык чыгарманы ушинтип эстеш оор эле болуш керек, менин оюмча. Албетте. Канчалаган ырлар бар. Көп чыгарма бар, анан кийин текст знак эме Тааныш тааныш эле, бирок кайсы чыгарма эле ошону эсте албай каласың да. Жакшы. Негизи бир нече акындар менен иштешесиз да. Ооба. Ырлардын тексттери окшош болуп калышы мүмкүнбү айрымдардыкы? Негизи Бири-бирине окшош деле болуп калышы мүмкүн. Жалпылай азыр карабайсызбы, мындай болуп атпайбы? Азыр күчтүү оор чыгармаларды жаза турган болсок, көпчүлүк эл жакшы түшүнбөй калат да. Кабыл албайт. Негедир кабыл албайт да. Ошондуктан ырчылар деле чыгармалардын жеңилине качып калды. Мисалы даже обондорду деле биз тойго ылайыктап калбадыкпы. Тойго мисалы бир фирменный ыр жазбайсың да. Тойго только ооба. Жеңил той чыгарма жазасың. Сөзү дагы бир маанилүү болбойт андай ырлардын. Жеңил, желпи кылган аракет. Ооба, ошондуктан азыр маданиятты көбүнчө баягы негизи эл маданиятты ээрчиш керек эле да. Азыр маданият элди ээрчип атат да. Ошондуктан бул нерсе ошого жараша ырчылар дагы. Ооба, ошондуктан кээ бир ырчылардын өсүп, кээ бир ырчылардын популярдуу болушу дагы бирден бир себеп болуш керек деп ойлойм. Ошондо бул жакта мисалы бөлүнөт го чыгармачылык деп, өзүңө жаккан ырлар. Коммерциялык, бул ошол экинчиси көбүрөөк. Ооба, бул нерсени ошо азыр азыркы убакта ырчы көбүрөөк кипкерек болуш керек да. Той чыгармасындагы, маданий чыгармандагы бирге ала кете турган ырчы болсо, менимче азыр ошолор утушта болот. Жакшы жооп алдык. Бир музыкалык чыгармадан соң ушалы Мирбек Атабеков ырдайт, достор. Сиздерди болсо биз бийге чакырабыз. Банканы толтур.
Банканы толтур оюнуна кезекте берели. Конокто болсо ырчы Омар. Банканы толтур оюнунун ардактуу достору башкы демөөчүсү Салих компаниясы жакшы билет болушуңуз керек. Колбаса менен толтура турабызбы азыр банка? Бир гана таза экологиялык жана табигый өндүрүмдөн жасалган жогорку сапаттагы продукцияны гана эмес, ошондой эле жогорку деңгээлдеги кызмат көрсөтүп, өз убактысында жеткирип берет. Эми мурун болсо сиздерге берчик биз белекти. Азыр болсо бир баштык колбасаны угармандарга беребиз. Ушундай кылып койдук. Ошону тура эмес кылып коюп турсуздар да. Угарманыбыз бар экен, байланышка чыккан. Кабыл алып түргө өткөзөлү. Саламатсызбы? Саламатчылык. Атыңыз? Саламатсызбы? Атыңыз? Атым Бурул. Саламатсызбы жеке? Жакшы балам, кандайсың? Жакшы эже. Кош келипсиз. Бурул эже, оюндун шартын түшүндүрүп өтөйүн. 3 литрлик банкага эмнелерди толтурсак болот? Эмнелерди салсак батат? 3 литрлик мисал келтирип өтөйүн. Салган бадыраң, помидор, сотка. Туура. Эми бир тамгадан башталыш керек. Мисал алсак, сави, салат, сотка, ушинтип кете беребиз. Макулбу? Көбүрөөк сөз айткан оюнчу жеңет. Даяр болсоңуздар, убакыт ким баштап берсин? Эжекебиз баштасын албетте. Макул. Бурул эже баштап бериңиз, сиз? Убакыт кетти. Бир сөз айтыңыз. Кана? Алма. Алмурут. Алча. Ашлянфу. Анар. Арбуз. Эже кой туруңуз, мен айтайын. Авокадо өсүмдүк. Эми айтыңыз, Бурул эже. Арбуз. Апельсин. Акча. Эже кой туруңуз, мен айтайын. Ачкыч. Эми айтыңыз. Менден кийин айтыңыз, Бурул эже. Акча дедиңиз, Эми Омар, сиз айтыңыз. Оливье. Оливье. Оливье, точно. Оливье. Так, анда адам мени карайсыз отуруп, чөнтөгүмдө эмне жоп? Акчаны айтты, Адидас байпак деп коелучу. Мейли, Адидас байпак, реклама болуп кетти. Анда анар ширеси. Анар ширеси. Анда арбуз ширеси. Бурул эже айтсаңыз, Бурул эже. Ашкөк. Ашкөк дейт. Ашкөк? Укроптун кыргызчасы. Сиз айтыңыз. Так, адам. Вактыбыз бүтүп калды. Белек берели, анда. Албетте, сөз утулуп калдык окшойт. Бурул эже, телефон трубкасын койбой туруңуз, макулбу? Оливье дегенге өзүм уялып калдым. Телефон трубкасын койбой туруңуз. Салих компаниясынан бир баштык колбасабыз бар. Кайдан качан алып кетесиз? Эфирден сырткары түшүндүрүп беребиз. Чындап эле татыктуу эле алды окшойт. Бир баштык колбасаны даярдан алып чыккан окшойт. Бурул эжеге рахмат айталы. Бир музыкалык чыгармадан соң достор дагы оюндар бар. Тумар тайм. Яу. Дал ушундай достор, Тумар тайм уланууда, конокто болсо ырчы Омар. Эми сиздин чыгармачылыгыңызга өтпөйлүбү, кандай дейсиз? Акыркы күндөрү байкасак, мурункудай ырларды көп дагы жазбай калдыңыз. Эмне кылып жүрөсүз? Мен жазып атам, просто чыкпай жатат. Каяка чыкпай жатат? Мурункудай чыкпай жатат. Ырларыңызбы? Хит болбой жатат, Хит болбой жатат. Байкалбай атат да эмнегедир. Ошо байкалбай атат да. Чындап эле айтып атабыз, Омар. Акыркы ырыңыз аманат бул, саундтрек. Чыккан жок, байкадыңызбы? Чыкты, бул ыр жакшы өтүп атат, бирок элдерге. Бирок чыккан жок. Кандай чыккан жок? Мындай Омардын аманат деген ыры бар деп чыккан жок. Омар деген мурункудай эмес да, Омар. Кандай болуп калыптыр? Омар мурункудай эмес. Ошо кандай? Омар толуп, азыркы тапта чыгармачылыгынан бир аз алыстагандай сезилип атат, чындап эле. Ошон үчүн сурап жатабыз, эмне кылып жүрөсүз деп. Ыр жаздырып эле атыптырсыз, Жаздырып эле атам. Ооба. Мисалы мен эме деген чыгармам чыккан жакын эле, Сезбек Искеналиев байкебиз чыгарган, сиздерге алып келип таштап кеттим эле. Жалыны бар көзүндө, бирок алды эле чыккан жок. Бизде жок экен аларыңыз. Келген суроолор да бар экен. Макул, бул теманы жабалы. Чыгып эле жүрүптүр, Омар ырдап эле жүрүптүр көрсө, биз байкабай атырбыз. Жок. Жакшы чыгармалар жаза албай жатам, ошон үчүн балким чыкпай жатам. Бирок чыгам буюрса көрөсүздөр. Макул, жанагы айтып аткан образ менен, Чачты өстүрүп.
Баса келген билдирүүлөр да бар экен угармандардан. Instagram баракчаңызга дейт, мурун жубайыңыз Диананын сүрөтүн анда-санда болсо дагы жүктөп турчуңуз. Азыр такыр эле киргизбей калдыңыз, Омар байке. Тынччылык деги деген билдирүүсүн калтырган 17-30 миң аяктаган абонент SMS билдирүүсүн. Албетте тынччылык, Кудайга шүгүр. Эми негизи Instagram баракчасы албетте бүгүнкү күндүн түшүнүгү менен бул баягы бир көрсөткүч болуп калбадыбы? Бир жанагындай бизнес площадкада көбүнчөчү жылуу кийиңиздер. Ошол келинчегимдин баягы өзү Instagram баракчасы бир 60ка жетип калган. Ошол нерсе Instagram баракчасын өзү алып жандай благотворительный бир кайрымдуулук фондко белек катары берип койгон өзү. Анан кийин ошо Кудайым буйруп баягы Instagram өзүнүн баракчасы бар, бирок өзү көп деле жактырбайт сүрөттөрүн көп чыгаргандычы. Анан кийин элдин сөзү көзү деп деле биз бир четинен азыр пока көз жарып алганча калып турса ошону сурады да. Ошо баягы көз жарып алганча мындай ашыкча сөз жаман көздөрдөн алыс эле бололу деп чечтик. Эми бир күнү балким өзү кааласа ачаттыр, кааласа ачпайттыр. Өзү билет. Өзү билет, албетте. Бул жакта сиздин тиешеңиз жок, Сөз түрдө. Көрсөтпөй мындай кызганып. Жок, сүрөткө түшпө. Жок, мен тескерисинче киргизип койсом, мага да айтат, ошону киргизип эле койсоңуз болмок депчи. Ал өзүнүн каалоосу экен. 17-30 миң аяктаган абонент жакшы жооп алдыңыз. Ошондой эле азыр бир нече мүнөттөрдөн соң бир музыкалык чыгармадан кийин пробкада турган угармандарды оюнга чакыралы. Кошулуңуздар дагы жакшынакай 1000 сомго сертификатка ээ болуңуздар. Пробка. Жолдо пробкада турган угармандарды чакырабыз. Достор, байланышка чыгыңыз 0312 51 01 81. Коногубуз Ырчы Омар буюрса сиздерге жакшынакай тапшырма берет. Эгерде бардыгын аткарсаңыз, жакшынакай белегибиз бар. Эмне белек деп турсаңыз, достор, интернет Super Hero Check It KG магазин дүкөнүнөн жакшынакай белегибиз бар. Бул жерден сен өзүңдүн стилиңди, өзүңдүн мүнөзүңдү, өзүңдүн эркиндигиңди таба аласың. Белгилүү өндүрүүчүлөрдөн дүйнөлүк брендтер бир гана сен үчүн. Instagram, достор, Super Hero Check It KG. Телефон номери 558 87 71 64 558 87 71 64. Дареги Байтек Батыр 126. Юбилейная аялдамасы. 1000 сомго сертификат беребиз. Азыр кимде-ким пробкада да туруп бизге байланышка чыгып, тапшырманы аткарса. Берсе берели. Жакшы белек 1000 сом. 1000 сомду ким берип отур? Ошо да. Чындап эле бир күндө 1000 сом табыш өзү кыйын эле да азыркы учурда. Угарманыбыз бар экен. Саламатсызбы дегичи болбой бизден алыстап кетти. Достор, ойноп чалмай жок, эскертип эле, ошондой эле бир айдын ичинде бир гана жолу катышууга мүмкүнчүлүк бар. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Атыңыз? Азамат. Азамат, кайсыл көчөдө пробкадабыз? Советский чүй. Советский чүй, Бир сигнал басып коюңузчу байке. Ишене эле гана. Катуураак. Айнегим жабык, улматпай. Азаматсыз. Эми тапшырмабыз бар. Аткарсаңыз, жакшынакай 1000 сомго сертификат беребиз. Омар, сизден. Байке, эми деле болом, мен инимде эле сүйлөй берсең болот. Макул. Байым, сиз деген сыйлык сөз дейт го. Теге Байке достонуп айтат. Терезени түшүрбөйсүзбү? Түшүрүп туруп, кичине башыңызды чыгарып туруп, Айбек, мен сени сүйөм деп кыйкырып койбойсузбу? Айбек, мен сени сүйөм. Келиңиз, башкачараак кылабыз. Айбек, мен сени сүйөм деп туруп, деп туруп анан. Мен сени сүйөм. Кыйкырыңыз, деп бакырыңыз. Келиңиз. Келиңиз, эми бир жолу. 1000 сом байке. Мен сени сүйөм. Дегенди гана. Пипилдеп коюңуз эми 2-3 жолу. Жараталы. Берелиби? Берели. Жакшынакай интернет. Негизи эркек кишиге муну айтуу өтө кыйын нерсе да, ошондуктан. Айбек байке кыйын экен. 1000 сом дегенде учуп кетти окшойт Айбек байке. Белек бар 1000 сомго интернет дүкөндөн жакшынакай кийим үчүн. Кайдан качан алып кетесиз? Телефон трубкасын койбой туруңуз макулбу? Ошондой эле биз жүргүнчүлөргө дагы маршруттук такси айдоочуларына дагы кайрылат элек, мисалы аялдамадан токтобой, башка жерлерден токтошот.
ошол айдоочуларга да кайрылып өтөт элек. Андай токтотпоңуздар демекчибиз. Кырсык аз болот ошондо. Болбойт, мисалычы. Токтотушпасын. Ошондой эле да кандай кайрылуу жасасак болот. Ошондой эле биздин жүргүнчүлөргө да жасап өтөлү. Жүргүнчүлөр аялдамага барып, маршруткага отурушсун. Сиз билбейт окшойсуз, бул проблема. Жок, бул проблеманы неге билбейм? Сиз отурбайсыздар маршруткага? Тескерисинче, мен 2 күн болду маршрутка отурганыма. Троллейбуска отурганыма деле көп болгон жок, жакында эле отургам. Кеде-кеде мындай жөө басып, көчөгө жөө чыгып, маршрутка менен чыгып, же болбосо троллейбуска деле отуруп кое берем. Ачык тагынасыз, маска кийесиз? Жок, ушундай эле. Кандай реакция болот? Реакция деле болбойт. Көп байкабайт деле, тааныбайт деле. Жок. Эми баягы бул эмеде деле эмес. Мен ойлойм, адам болгондон кийин мындай нерселерден уя албаш керек адам. Эгер бир адам маршруткага же троллейбуска түшө, бул ал адам үчүн, анын аброю үчүн бир шек келтире турган нерсе катары кабыл ала турган болсо, сөзсүз түрдө ал адам өзүнүн жүрөгү жөнүндө, өзүнүн сезимдери тууралуу, ой жүгүртүүсү жөнүндө бир серьезнораак ойлонуш керек деп ойлойм да. Андан кийин ошол кээде чыгып өзүм деле түшүп турам атайын себептегенде баардыгыбыз ошо маршруткалар менен башында троллейбустар менен жүргөн адамдар болчубуз. Маршруткадан кийин машина алгандан кийин, андан кийин машинеде отуруп, андан кийин байкуштар тыгылып баратат деген ой жүгүртүү болбош керек адамда эч качан. Сөзсүз түрдө баардык айдоочуларды дагы, баардык жүргүнчүлөрдү дагы коомдук транспортто өзүнүн маданиятты алып жүрүүнү эле суранат элем, себептегенде ошол нерсе өтө маанилүү нерсе. Мен маршруткага көп отурам, ошон үчүн ушул нерсени айтып өтөйүн дедим. Бир чыгармадан соң эфирде буюрса жыйынтыктайбыз, жакшынакай тапшырмабыз бар. Өткөрүп жибербеңиз достор. Тумар тайм. Достор, коногубуз ырчы Омар азыркы тапта сиздерге жакшынакай чыгармасын даярдап койду. Суранып аткан угармандар үчүн. Нананай деген чыгарма. Нананай деп так аталабы? Жок, аты жок да. Сөз да жок да. Нананай деп коюңуз. Ооба, бул жактан биз азыр жаңы эле кайсы эмне чыгармалардын үстүндө иштеп аткан жөнүндө айтып берип аткам. Анан кийин ошол чыгарманын сөзү жазыла элек, бирок сиздерге азыр мелодиясын жана аранжировкасын коюп, анан припевдин сөзү жазылган, кайырмасын. Презентация болуп атат, башкача айтканда эч ким уга элек муну. Эч ким уга элек. Вообще эч ким уга элек. Сиздер болуп көрөсүздөр. Азыр телефондон коюп атам. Обону мындай да. На-на-най-на-най, 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 на-на-най-на-най. Я башка. На-на-най-на-най, кабарын билбей жүрөк, кагылып сени сыят, кайгымын басып жүдөп, сагынам, жаныңда күндөр мүнөт, жамалың чиркин сүрөт, алыска кетсем жүдөп, сагынам. Аталышы түшүнүктүү эле болду окшойт, дароо эле сагыныч тууралуу экен, сагынуу дейт. Анча деле болот, бирок сагынам деген чыгармам бар менин. Башкачараак кылат экенсиз. Сагынамын деген чыгармам бар да. Муну деле атап койсоңуз эмне болот? Сагынам деп, эки сагынам. Сагынам 1, сагынам 2 деп, Сагынам 1, сагынам 2 деп. Антип деле койсок болот. Жакшы, аталыш. Кимде кандай сунуштар болсо жазып коюңуздар. Себеби жакын арада презентациялай турган болсоңуз, сыртта күз сагыныч, мындай. Жайды сагынуу. Ошол. Эми оюнга дароо тапшырмага кезекте берели, алып чыгыңыз. Биз келишим түзгөнбүз, шоунун башында ушундай сигнал жаңырмак шоу жүрүшүндө. Аны өткөрүп жиберсеңиз, тапшырма аткармаксыз өткөрдүңүз, 2-3 жолу өзүңүз деле мойнуңузга алып атасыз,
Бактияр Токторов. Бактияр Токторов, Каныкей Эмилий Сеналиев деп 3 белгилүү инсандын аты турат бул жакта. Эми сиз турап бериңиз. Үчөөн билесиңби? Үчөөн тең турап бериңиз. Үчөөн теңби? Ооба, катар менен. Бактияр Бактияр байкенде бийлеп тураш керек да, мында үнүн турам. Үн менен деле. Кечки туман. Жок, аны эмес. Буй деген ыр бар, мисалы. Буй. Аны обонда жакшы билет. Жама эме жат. Кайсы? Кандай эле? Азыр. Мейле, макаран. Кечки туман, махаббат гүлүндөн. Кечки туман. Сиз жардам берип койдуңуз окшойт, Макул, экинчи ырга кезектер эле. Каныкей. Коюп бер мени кайгы, мен аны башкамын. Сыяктуу голос. Же болбосо жакшылап турасаңыз сонун жүрөк сыздайт келиңиз ошону. Жүрөк сыздайт, өткөн күндү эстесем, башкада да сөзүн билбейм. Үчүнчү ыргатыңыз анда дароо. Окшошту. Эмилий Сеналиев. Не отсың? Угармандарга кайрылуу жасап өтпөйсүзбү? Убактыбызда келип калыптыр, коштошо турган Эмилий Сеналиевте болуп коштошуп коюңуз анда. Көрүшкөнчө аман болуңуздар. Ардактуу көрүшөбүз. Аты жөн Гүлкайыр Нурматова, конокто Омар болду. Жумуш кайнадыбы, неңиз чарчадыбы? Анда 60 мүнөттүк тыныгууга чакырабыз. Вай, чачың кантип ысыкта жүрөйсүңбү дейт. Жок, тескерисинче сонун. Аваз Акимовго турмушка чыгып белең. Ооба жок. Кайдан деканы бардыгы эле тааныйт. Сары шапсары деген утка. Дагы турап турбайбы. Дүйшөмбүдөн дейшембиге чейин кечки саат 5-те Тумар ТВда жана Тумар радиосунда шоу Тумар Тайм.